Sizge jeke bay barına Heki alsam uyla çelem tarına Bilbeptirmin oşol gezde jaş şele Жақшы оқу деп күнігі айтқаныңызда Çıkarızda az birinci ölçüsü oturasına Cansu'da kandı oturuşlarına Bedristi, enkeytmeyi, deneyirti, tegi düz karmak Kalemi sattı, kolu sıkak dura karmak Doska'da matematika sağında Doska'da temalı жазабыз. Misal işte Дептери жазабыз, кана жазып баштайбыз. Жарым кылымдан ашык өмүрүн тагыраагы 54 жылын мектепке мугалим болуп иштөөгө арнаган Чымырбаева Бүбүажар Букарбековнанын эмгек жолу тууралуу баяндайбыз. Аны эмесе сабактын башталышында балдар биз бирибизди карап, жагымдуу маанай түзүп, бирибизди карап жашына кайбыр жылмайып койчу, кана бирибизди карап. Азамат сабыл демек, мына бүгүнкү сабакта баардыгыбыз деген жакшы баа алганга 5 деген баалганга аракет кылабыз. Бүбүажар Чымырбаева Жайыл районунун Орто Суу айылындагы Нурлан Аскер уулу атындагы орто мектепте башталгыч класстардын мугалими. Менин өмүр таржымалым кыска нуска деп кеп баштады маектешим. Анткени мен эмгек жолумду ушул мектептен 1968-жылы баштап, ошондон бери ушул жердемин деди ал. Өзү да ушул айылда төрөлүп өскөн. Мен ушул Орто Суу айылында 1950-жылы 31-июльда жайдын чилдесинде жарык дүнүйгө келдим. Ушул айылда атам Бухарбектен жол чалып киши мурда ошол шаарда иштеп жүргөн, анан кийин чоң атама байланыштуу айылга көчүп өттүр. Чындыгында мен шаарда төрөлдүм. Жана азыр кошпасам да мурда пьеса болуп болчу, азыр жана ушул бир бай болуп калдым. Астында үйлөр бар, 2 этаж. Ошол үйдүн биринчи этажда турчубуз, азыр элестип атып. Ошол жерде ошол шаарда төрөлгөн. Апам Өмүралиева Дилде болчу, бул айылда иштеген, айылда Кызылчада иштеген, апам ал убакта айылда жумуш берели Кызылча болчу. Кызылчада комсомол уюм деген болчу деген убакта. Ошону жетектеп апам Москвага 1-2 жол барып келген. Өзүм болгону 5 бир тууган болчу, алардын бир туугандарынын 2 бир тууган эсиме жашка мектеп жашына жетпей өтүп кетишкен. Андан кийин агам шаарда мебельный комбинат иштеп жүрүп кырсыктап кайтыш болду. Андан кийин иним мына быйыл 2014-жылы кайтыш болду, ооруп кайтыш болду. Жалгыз өзүңүз калдыңыз? Азыр бир аптадан мен жалгызмын, айтканда ыйлам келип кетет. Мен өзүм жаралган 2 кызмын, 2 кыздын бирөөсү жанакей мектеп жашына жетпей илгери билистикден ортада кайтыш болуп калды, ошо кыз эстесеңчи. Бүбүажар айым 1967-жылы орто мектепти аяктап, 1968-жылы турмушка чыккан. Бирок билим алсам деген көксөсү көкүрөгүнө тынчтык бербей, 1969-жылы Маяковский атындагы кыз келиндер институтуна окууга тапшырып, башталгыч класстардын мугалими кесибине ээ болгон. Мен иштегенде 23 сом иштедим. Башта 23 сом иштедим. Кайнагам ошомен жашадым да. 23 сом, жакшы акча деп койсом, акчалыкты көргөн эмесмин мурда чыгып. Сон жүрүп, 23 сом аябай аз акча экен да. 23 сом иштеп ошол бир айга жеткичти да. Эми кайнагам ал киши алчу да, мен акчаны алып барган болду элем. Ал киши эсеп керек дейт. 5 жыл ошол иреттеп жүрдү деп эстечи. Нан, пан, кийим кечеш, ошол боюндагысы 23 сом алып барып берем. Бүттү. Ошол иши иреттеп жүрдү. Анан кийин бөлүнгөндө өзүбүз атабыз болсо колхозчу сантехник болуп иштеди. Анан ал колхоздон un алып келет, колхоз берчи да, un берчи, биздин колхоз моодой чоң нан жаап берчи. Комментер колхозунан аябай баалуу болчу. Нанды, унду, кумшекер, майларды алып жол атабыз, ошо колхоздон берип турчу баа. Анан жана айткандай 23 сом кийин 30 сомго жетти. Ошол чайыбызга, тусубузга, балдарым айпагына жетип. Анан кээде ачык айтканда үлкөн жетпесе, жакшы балдарга ылайыктуу бир нерсе эсе, балдарын кийинткин келет, карызга ала коюп кийинтип кайта айлыктан да бөлүп берип ушундай жашоодо кыйналып жашап. Ооба, Бүбүажар Чымырбаева жаш жагынан тартып көп эмгектенүүгө туура келген. 7 баланы уда төрөп, аларды багуу менен катар мугалимдик кесипти аркалоо, үй бүлөгө көңүл буруу, үй тиричиликтерине жетишүүнүн баары чоң күчтү талап кылганын эскерди ал. Ал убакта 2 айдан кийин жумушка чыгарчы да. Ушул мезгилде декрет 2 ай жетинчи. Без содержания деген жок. Андай деген жок. Чык жумушка чыкпасаң ордун бек иш аласың деп турчу да. Анан жантыраш 2 айлык баламды ушунчалык тиги кыздар. Мен балдар негизи бирин-бири багып калды. Анан чоңоюп калганда булардын бинт менен арканда бөлүп чоңойтуп өс балдарымды. Себеби биздин жанында мондо суу агат, казы делаган. Анан
ушудан коркосуң аркандыкка ошончо деп Кудай астында Кудай жардам берип чоңойттум. Мектепте иштедим. Мен 1-жыл келгенде 4-чү класска кабыл алдым. 4-чү класстын окуучуларын кабыл алдым. 3-чү класстын окуучуларын кабыл алдым. Ал убакта 3 жыл окуу болчу. Ал убакта дептер текшермеси көп, класста 27-30 балдар. Күндө дептер текшербей. Дептер билесем математикадан бар, кыргыз тилден бар, мекен таануудан бар. Ушундай сабактарды дептер текшербей. Анан ар бир баланын өзүнө кул күнөөсүнө жараша мамиле кылыш керек. Анан алардын көңүлүн табышың керек. Алардын жүрөгүн оорутпаган бир жылуу сөздү таап сүйлөшүң керек алар үчүнчү. Ушунчалык кыйын болду, себеби мага өзгөчө кыйын болду, себеби жаш мектептен чыгайын, мектепке келгенде бир аз кыйынчылыктар болду. Мына ошол убакта өзүмдүн окуткан 1-чи класста Салия жекем көп айтчу. Чыда бүгүн, чыда иштейсиң, 1 жыл иштеп алсаң үйрөнүп каласың. Балдарга туура мамиле кыл, балдардын көңүлүн оорутпа деп. Мына ошол эженин айткан сөзү менен мына ушул 54 жылдан бери ушул мектептен жылбай иштеп келе жатам. Мектепте иштегенде көп кыйынчылыктар башынан өткөрдүм мен. Мисалы класска келгенде баардык эле балдар сабакка жетише албайт. Алар сабакка кошумча сабак өтүү, алардын көңүлүн таап, окуй алган балдар окутуу, жаздыр өзгөчө башталгыч класста булар айында бала бакчада үйрөтпөйт да. Жок, кээ бирөө берсе, кээ бирөө бербейт. Анан үйдөн да келишет, калем сапты тескери кармашат. Китепти оңаш десең тескерисин ача алган балдар болот. Мына ошолордун тилин таап, ошолорго үйрөтүп жүрүп, мына ошондон ушу башталгыч класста мугалим болуп келе жатам. Баса 1-чи мугалим демекчи алгачкы А тамгасынан тартып баарын таанытып окуткан мугалим көпчүлүктүн эсинде калат жана баланын дүйнө таанымы калыптанып жаткан учурда бул мугалимдин жоопкерчилиги чоң. Көп жылдык тажрыйбаңызга таянып, жаш 1-чи мугалимдерге кандай кеңештерди айтасыз деп кайрылдык. Эң эле 1-чи босогону башталгыч класстын мугалим болгондор эң эле 1-чи балдардын көңүлүн тапкыла. Балдардын көңүлүн, ар бир баланын көңүлүн бил. Мына ошол сенин ишиң алда жүрөт. Мүмкүн баланы кээ бир баланы эркелетип коюш керек. Эркелетип койсоң ал дарыгада баары сага жактан качат. А кээ бирөөлөр бөлөкчө мамиле кылыш керек. Ошондуктан эң негизи акчага кызыкпай, акчаны аз деп айтпай, ошол жана баланын эмесин көңүлүн таап иштейле деп айтам. Бирок иштей бүгүнкү бүтө турган ишиң кеч убакта эртеңкиге калтырбалы. Өмүр багытын таппай издеп күйүп жансам да, өмүр тагдырда жан үрөп мен өңдөн ассам да, өмүр багытты азап жандап түшүк тартсам да, мен сени сүйөм өмүр, мен сени сүйөм өмүр. Алдыңдан азгырып чакырдың ай, алдыңго жаштыктын жазын далай, ансең да сыйлогоң акым барай, мен сени сүйөм өмүр. Берерин билбеймин ал эртеңдин, тирүүлүк белегин араң тердим, тар жолдо миң аксап жүзгү. Бүгү ажар эже менен биз экөөбүз иштеген, чогуу иштешкенибизге 13 жыл болду. Эже аябай эң мыкты, жакшы сапаттарга ээ, үлгүлүү мугалим, кайсы тараптан эже аябай жоопкерчиликтүү, өз кесибин абдан сүйгөн инсан, коллективде кадыр баркы жогору, үй бүлөсүндө болсо бактылуу чоң эне, тай эне. Биз дагы ошол эженин жолун жолдоп, ушунча жыл кызмат кылып, жолун жолдосок деген биздин оюбуз бар. Эже мынакей 70-тен ашып калса дагы эч качан кесибин ушул күнгө чейин жаңы жаш мугалимди сүйүп, барктап иштеп келди. Ал эжебиз окуткан окуучулар дагы учурда азыр көп окуучуларды уядан учурду. Ошолор кызматтарда иштеп, же болбосо бир жакшы иштерди аткарган, жакшы үй бүлө күткөн инсандардан болду.
Биз эженин дайыма ошо сабагында балдар эмеспиз, өзүбүз да кызыгуу менен сабагына катышчубуз. Дайыма сабак кызыктуу, эң жакшы өтчү. Эже ошо кадыр баркы жогору, биз эжени сыйлайбыз. Мугалимдик кесипти тутуп, ошол күжүрмөн эмгек менен алып буруп, чарчабай, чарчаганын билбей, жана ошол окуткан балдар менен сыймыктанып ошо иштеп келе жаткан биздин ошол Бүбажар Букарбековна эжебиз. Эжебизге таазим этүү менен гана ыраазычылык сөздөргө гана арзыйт ал. Анткени ушул биздин мектепте өзү ушул биздин айылдын тургуну, жана ушул жерде бүлөө куруп калып, анан 68-жылдан бери ошо иштеп келе жатат. Быйыл мына 54 жылдын курагы болду ушул жерде иштеп келе жаткан. Анан эже ушул жерде иштегенде көптөгөн өзүнүн мисалы бүтүрүүчүлөрү бар, жана алар менен дайыма сыймыктанып турат. Мектепте администрация катары дагы көп жылдар бою эмгектенди. Андан кийин китепканачыда болуп эмгектенди. Андан бери өзүнүн ушу шакирттерин устат катары насаатчы болуп, мугалимдерге өзүнүн ушул тарбиясын, кеңешин, билимин, билгендерин айтып, ушу берип турат. Анан эжебизге бекем ден соолук каалайбыз. Мындан ары дагы ушу бактылуу карылыкта биздин арабызды кемитпей, бизге өзүнүн ошол болгон насааттарын айтып, арабызда болсун деп тилек кылабыз дайыма. Мен кезинде акчасынан да, бала багуу менен мугалимдикти айкалыштыруудан да чарчадым деп, мектептен чыгып кетпегениме азыр абдан сүйүнөм. Жолдошум ширетүүчү болуп эмгектенди. Турмушубузда 7 балалуу болдук, деди каарманым. Учурда балдары өз алдынча үй-жай күтүп, каарманымдын көңүлү жай алып турган чагы. Өмүрлөшү Чымырбаев Сейиткул экөө 11 неберенин бактылуу чоң ата, чоң энеси. Мен өзүм 7 баланын энесимин, эски айтпаган касы. 2 балам өтүп кеткен, азыр буюрса 2 кыз 3 эркегим бар. 2 кызым экөө тең мугалим, бирөө Московский райондо, бирөө Аламин райондо, бир уулум Аламин пригородный айылында жеке ишкер, бир уулум Полтавкада турат, сер кайылган жерде, Сокулукта иштейт. Кийин же күчүгүм биздин Жайыл районунда ички иштери, тергөөчү, милиция иштейт. Бир ошол мезгилде, ошол кыйынчылыкты жеңип, ушунча туруктуу иштейм, өзүмө казыгайбай, сыймыктанып, сүйүнүп кетем де, ошо аз акча таштап койсом эмне кылмак дейм. Ошо окуп да жүрдүм, иштеп да жүрдүм, балдарды төрүп да жүрдүм, багып да жүрдүм. Каарманыбыз аталган мектепте 10 жылга жакын убакыт директордун окуу тарбия иштери боюнча орун басары, кийин китепканачылык жумушту кошо аткарган. Өз кесибине туруктуу гана эмес, аны сүйүп, көңүлүнүн баарын балдарга билим берүүгө коюп, ондогон жаш мугалимдерге насаатчы болгон Бүбажар Букарбековнанын эмгектери бааланып, бир катар сыйлыктарга ээ болгон. Айтсак, Кыргыз СССРнин элге билим берүү министрлигинин ардак грамотасы, райондук билим берүү бөлүмүнүн ардак грамоталары, билим берүү жана илим министрлигинин ардак грамотасы, райондук администрациянын бир нече ардак грамотасы, Кыргыз Республикасынын айылдар конгрессинин өрнөктүү эне медали, билим берүүнүн отличниги төш белгиси менен сыйланып, райондук мугалимдер арасында сынактан 2-нчи орунду камсыздаган. Учурда андан алган билим тарбиянын арты менен чоң ийгиликтерге жеткен окуучулары жүздөп саналат. Бүбажар Чымырбаева дал ушундай ардактуу кесипти тандап, анын артынан жаштарга жол көрсөткөнүнө кубанычта да, бактылуу да. Ыразыбыз эжеке байбарына, ырсунайым кабыл алчы дагыда. Улуктайбыз урмат сыйга бөлөйбүз, ардактуу иш мугалимдик барына. Ыразыбыз эжеке байбарына, ырсунайым кабыл алчы дагыда. Улуктайбыз урмат сыйга бөлөйбүз, ардактуу иш мугалим